Катышуучулар, мен мына баягыдан бери жакшы көмүр кени боюнча маселелер айтылды. Менен биринчи катышып жакшы эмете албай атам, бирок бул баягы Кыргыз мамлекетинин жарандарынын өтө мындай көйгөйлүү нерсеси көмүр, айрыкча кыш мезгилинде. Менин ушу көптөн бери өзүмдү мындай ойлоп жүргөн оюм бар. Ушу мына көмүрдү ташуу боюнча. Жана хоболор, ташыган машиналар 25 тоннадан кем эмес жүктөйт. 25 тоннадан кем эмес жүктөйт. Азыр эми ошо 10 тонна, 15 тонна деп офорт этсек дагы бүт таразыларга 1000 сомдон, 2000 сомдон акча беретти. Ушу мына бул жактан ташыган жана нефти, бензин ташыгандар, тиги көмүр ташыгандар, ушуну максимальный ушу 30 тоннабы, 25 тоннабы коюп туруп эле, ушунун бир акча чегини коюп коюш керек да. 2000 сом болобу? Ошол, ооба. Мамлекетке 200 сом төлөйт, өздөрү 2000 сом алат. Ушундай. Мына мен ушул тармакта иштедим. Ушундай нерсе. Ошол акча бүт мамлекетке түшө турган кылыш керек да. Максимальный килограммды коюп. Эгер да ошого 1 тонна жетпей калса дагы 2000 сомун алат. Сен 1 тоннаң ашык экенин сен өткөрбөйт. Максимальный коюп берип туруп, ошонун баардыгы өкмөткө түшсүн. Өкмөткө акча көп түшөт. Жолдо өкмөт утуруп бузулганды оңдоп туруш керек. Ооба. Култагач, бул суроону ошол маселени көмүрдү саткандар алыш керекпи? Же болбосо ошону ташыгандар алыш керекпи ошол төлөмдү? Ушундай маселе көптөн бери келатат. Мына урматтуу Камчыбек Кыдыршаевич генералыбыз ушуга колу жете элек, бирок мына чоң коррупционерлер менен күрөшүп, ушул дагы мелкий коррупция, бирок коррупция. Бул азыр садик менен таразыга ишке кириш өтө кыйын. Ушул маселени эметиш керек да, урматтуу Жеңишбек Шараматович. Ушул маселени коюш. Ушунан мамлекетке өтө акча түшөт. Ошол түшкөн акча менен бузулган жолду оңдоп туруш керек. Ушундан маселе 100% чечилет. Рахмат сиздерге. Жолдогуну вести ошо 25 максимально коюп бериш керек. Хоба канча көтөрсө ошону коюп бериш керек. Урматтуу депутат, буга чейин бул маселе. Эми биз транспорт министрлиги менен кошулуп алып бир талкуу кылбасак, булар чечилбейт да. Жок транспорт. Транспорт министрлигинен жок экен, бул маселе Каныбыз менен бул ушундай болуп эле келатат да. 15 тонна деп коебуз. Мына мен 30 жылдан бери ушуну байкайм. Мындай 15 тонна, 20 тонна ашырбай дейт, фактически 25-30 тонна жүктөлөт. Эми жол и так эле ошондой болуп бузулуп атат. Муну ограничение койсо ушундай болот экен. Ушуну коюп бериш керек. Мамлекетке төлөмүнү эсептеп чыгып 3000 болобу бир хободан, 5000 болобу койдуруп коюш керек. Көмүрдүн баасы кандай болуп калат? Эми жок, эми бул жалпы тоннага чачылат. Ооба.